Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. УТРК Ош телеканалы өз эфирин Дидар программасы менен улантат. Аны мен Феруза Ашымбаева алпырам. Программабызга ар дайым айтып келебиз. Коомдо орду бар үлгүлүү адамдарды чакырып келебиз. Алардын басып өткөн жолун баяндайбыз. Деги эле коомго, өлкөгө, элге кандай салым кошуп келе жатат, ошондой эле салым кошкон бүгүнкү күндө элдин алдында коомдо орду бар инсан болуп кандай кыйынчылыктар менен басып өткөн жолун баяндайбыз. Бүгүн да бизде эң сыйлуу коногубуз келип, биз студиябыздан орун алды. Анда тааныштырып, биз маегибизди баштасак. Ниязбек Айбашев, ишкер, меценат, Алтын Комуз байгесинин негиздөөчүсү, Ош облусунун ардактуу атуулу, ошондой эле Түрксөй уюмунун башкы кеңешчиси десек болот, агы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин студияга куш келипсиз. Рахмат. Жогоруда айттым, программабыздын аты Дидар агай. Демек, кенен маектешебиз, ага карындаш катары сиздин басып өткөн жолуңузду баяндайбыз. Деги эле Ниязбек агай буга чейин коомго, өлкөгө кандай салымдарды кошуп келген, мындан аркы пландарыңыз кандай, мына ушул жөнүндө кенен маектешебиз. Азыр алгач биздин демөөрчүбүз Алайкуу компаниясына ыраазычылык билгизип кетели. Алайкуу компаниясы 1995 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн улантып келет. Бүгүнкү күндө түрдүү куруттун, суусундуктардын түрүн чыгарып келет. Азыр ар бир кыргыздын жакшылыгында, дасторконунда Алайкуу Алайкуу компаниясынын суусундуктары коюлуп келет. Мен дагы Ниязбек агайга дароо эле Алайкуу куруттун ооз тип анан маектешели дедим. Агай, келиңиз агай, өзүбүздүн өндүрүштү. Рахмат. Өзүнүн өндүрүштү колдош керек. Ар дайым. Алайкуу компаниясын билсеңиз керек агай, ичип жүрсөңүз керек. Ооба, магазиндерден сатып алабыз. Бул компаниянын куруттарын дагы башка производстволордун баарын сатып алабыз. Ичип жүрөбүз. Абдан сонун улуттук өндүрүштү колдош керек ар дайым. Мүмкүн болушунча, конечно, бул азыр улуттук өндүрүштү чет өлкөгө алып чыгыш керек. Бир эле Кыргызстанда эмес, Ооба, жайылтыш керек башка өлкөлөргө. Себеби үйрөнгөн адам баардык бул Алайкуу өндүрүшүнү колдойт. Анан чет өлкөгө чыкканда дагы, конечно, өзүнүн жакшы рекламасы кетет деп ойлойм да. Анан бул курут бул организмге өтө бир пайдалуу суусундук, адамды токтотот, курамы абдан ферменттерге, аминокислоталарга жана башка азык заттар, микро и макро элементтерге абдан бай. Биздин илгертен бери ата бабабыз курут ичип жүргөн, дагы башка жанакындай азыктар, улуттук суусундуктардан жасап ичип жүргөн. Биз кыргыздар көп жашаган. Муну ичиңиздер. Негизи Алайкуу компаниясына Ниязбек агайга да отдельно бир жарнамасына өзүнчө бир төлөп коюшуңуздар керек болуп калды. Аябагандай жарнама болуп кетти. Рахмат агай. Агай, эми сиздин басып өткөн жолуңузга, анан өзүңүз жөнөткөн өмүр баян резюмеңизге карап бир аз суроо түздүм агай. Жакшы. Анан бизди көрүп жаткан келечек муундар, жаштар, студенттер, мына ушундай сиздердей инсан болуш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн кандай жолдорду басып өтүш керек, эмнеге чыдаш керек, эмнеге сабыр кылыш керек, мына ушул жөнүндө билип алсын деп атайын сиздерге окшогон бакыйган инсандарды чакырып маектешип келебиз. Эми агай, сиз ошол мен алгачкы эле ошо сиздин медицина тармагыңыз боюнча суроо берейин дедим. Негизи ошо бала кезде дарыгер болууну кыялдандыңыз беле? Анан бул кесипти эмне үчүн тандап калдыңыз? Анан кесиптеги сиздин тапкан эмне деп коет, өзүңүзгө жаккан пайда эмне болду? Да. Мен Ноокат районунун Кулатов айылында мурда Жал совхоз деп койчу эле. Азыр Төрөбай Кулатов атындагы аймак болуп калды. Мен ошол жерде төрөлгөмүн 1960-жылы. Анан 1976-жылы ошол жердеги Ленин атындагы орто мектеп болчу. Азыр менин атамдын атына коюлган. Себеби менин атам ошол мектепти негиздеп 50 жыл ошол мектептеги иштегендиги үчүн ошол мектеп азыр менин атамдын атында болуп
Тилебалды Айбашев атындағы орта мектеп болып қалды. Мен ошол мектепте 1976 жылы бүтүрүп, андан кейін 76 жылы 16 жашымда бүтүргөм мектепти, бир жыл эртерээк. Анан кичинекей бала болчумун. Институтка барсам эч ким ишенбейт. Неужели сен мектепти бүтүп келдиң деп. Ошондон Кыргызстан мамлекеттик медицина институтуна барып тапшырып, ошол жерде окууга өтүп, 1982 жылы ошол окуу жайдын толук курсуну бүттүм. Бүтүп, анан челюстный лицевой, бет жаак хирургиясы жана ортопедия, стоматология кесипке ээ болуп, анан ошол 1983 жылдан баштап туруп ошол кесипте иштей баштадым. Так. 1983 жылдан 1990 жылга чейин Ошто, кийин анан эми ал кезде Союз кезинде бизди направлять этет эле, биз ошол угуп алып туруп, кайсы район, айыл, шаарга жөнөтпөсүн барат элеңиздер? Кайсы направление, кайсыл жака жөнөтсө, ошол жака барат элек да, биз кынтыксыз ошол иш аткарылган ошол кездерде. Анан Ошто интернатураны бүткөндөн кийин анан мен Лейлек районуна жөнөттү. Лейлек районунда барып бир 3 жыл, 4 жыл иштегенден кийин эле дагы мен кийин ал жерде главный врач кылып шайлап коюшту, кой десе болбой. Жашмын өзүм. Канча жашта болгон болосуз? Сиз 16 жашта окууну бүттүңүз? 16 мектепти бүттүңүз, андан кийин окуу жайды бүттүңүз? 22-23 жашымда мен институт бүттүм. Анан кийин уже 4 жыл иштегенден кийин мен главврач кылып шайлап коюшту. 26-27 жашта эле. 28 келсиңиз. Ооба. Анан эмне кылабыз? Алладан жаш экенбиз, макулду. Анан ошо 1 жыл, 2 жыл иштеп, кийин анан ушу семейный положение аркылуу кийин Ошко келишке туура келип калып, кийин анан Ошто продолжать эттим 1990 жылга чейин. Анан 90 жылы Союз таркап, коммунисттик империядан рынок шартына өткөндөн кийин анан ишкерликти баштап калдым. Азыр эми ишкерликке чейин дагы ошо медицинаны бир аз талкуулайлы. Ошол учурларда медицинаны тандап алганыңызга өкүнбөдүңүзбү? Жок, мен өкүнбөдүм. Себеби мен өзүм тандап алдым, бардым, окудум. Конечно, медицинада окуш абдан кыйын. Мисалы үчүн, ошол кездерде биз окуп жүргөн кездерде мындай деп айтылат эди. Өзү Советтер Союзу боюнча экинчи кадрларды даярдоо боюнча эң күчтүү институттар, биринчиси Московский медицинский институт, экинчиси эле Кыргызский государственный медицинский институт деп айтылчу эле. Себеби биздин медицина институтунда өтө көп еврейлер иштечү эле. Весь профессорлар, преподавательский, профессорский составдар бар еврейлер болчу. Союз кезинде жанагы эвакуация болгондо полный ушу көп еврейлер биздин өлкөгө келип калган экен да. Ошолор анан көп эми алар деле убагында медицинага көп неме болуп, кийин биздин агайлар бес неме болуп калбады, еврейлер болуп, анан биз ошо еврейлердин токмогунан чыкканбыз да. Анан биз эми айылдан барганмын да мен. Ооба. Айылдан барасың, эми орус тилден начарсың. Бирок желание менен энергия күчтүү. Ошентип институтка барып алып орус тилди билбей бир жагынан, экинчи жагынан ал жерде орусча эмес, одновременно латынча кетет да. Медицинада биринчи барганыңда эле орусча кетет, анан кыргызча жок да. Анан бардык жанакы терминдер латынча. Орусча менен латынчаны бирдей алып кетишиң керек. Андан кийин эми кыйналганбыз ошондо. Ыйлап жүрүп окудук. Чынын айткандачы, азыр мына эстесең, азыр деле жаман болуп кетем. Себеби ошол убактарда
жаш балабыз 16 жашта барганбыз. Еврейлердин колуна түштүк. Анан барып алып 1 жыл подготовительный курста окудум. Чтобы сразу барып өздөштүрүп кетиш кыйын. 1 жыл подготовительный курста окуп, анан 2-нчи жыл анан өтүп, андан кийин аны өздөштүрүп кеттик. Эми канча кыйынчылыктар болду. Эми мындайда азыркы жаштар, эми конечно азыркы жаштардын ичинде аябай күчтүү жаштар бар, жакшы знания алган жаштар бар. Эми көп чындыгын айтканда мен өкүнөм азыркы балдаргачы. Көп знания албай жатат да. Биз убагында кандай кыласаң, окубасаң, билбесең, жаттабасаң болбойт. Биринчи только жаттап жүрүп, кийин анан түшүнүп кетесиң да. Кийин абдан соң мунун фундаменти абдан сонун болот. Кийин институт бүткөн убактарда мынтип китепти ачып коюп эле, теманы көрүп коюп эле, калганын айтып кете берет элек. Ушундай болуп каласың да. Жашоо өзү солдаттын жашоосундай эле, сиздердин заманда. Ошондой болуп каласың. Анан ошо окуп барбасаң 2 аласың. 2 алсаң, ол 2 жөн эле калбайт. Аны отработка деген болот. Ал ошо дагы бир күн отработкага чакырат, андай кылбасаң зачет албайсың, эземенге кирбейсиң. Анан вдруг мисалы үчүн 2 алып калсаң, ошо же болбосо бара албай калсаң, уктап калып сабакка барбасаң, ошону отработка кылыш керек. Отработка ал саат 3-төн 6-га чейин болот. Сабактан кийин дагы каласың да, убактың дагы кетет. Ошондук үчүн ошондо болбосун деп аябай аракет кылып окуйт элек. Түндө ошо читальный залга киресиң да, ар бир этажда читальный залга кирип, ошо ар бир комнатада бирден жанакындай тазик берчү эле жуунганга. Ошо тазикти барып муздак сууду алып келип, столдун астына коесуң, бутуңду саласың сууга. Ошонто аны отуруп алып туруп анан окуйсуң. Анан жаттайсың. Андай кылбасаң башка жол жок. Ошентип жүрүп окуганбыз да. Эми өмүр өтүп кетип атат. Бирок мамлекетке Кудайына шүгүр ошончолук окуп, ошо еврейлердин сынынан өтүп, ошо Кыргызстан мамлекеттик медицина институтун бүтүп, Кудайына шүгүр 10 жылга жакын иштедиңиз, э? Мен иштеп бердим. Ошо бет жак хирургиясында хирург болуп иштедим. Кийин ортопедия протезирование боюнча ошо элге тиш салып, жөн тиштерди салдык, алтын тиштерди салдык, пластмасса тиштерди салдык дегенде элдин көркүнө көрк берип, ошо элге эмгектенип, 9 жылдай эмгектенип, кийин анан сайыс таркап кеткенден кийин анан уже бизнес чөйрөсүнө эми баары өтүп кеткен ошо кездерде врачтар деле аракет кылышты көптөрү. Анан эми возможность болуп калды. Бул эми ишкерликке Ниязбек агай кетиресиз. Ишкерликке өтүү боюнча бул айлыктын аздыгы, үй бүлөнү багыш керек. Анан ошол себептен өттүңүзбү же? Жок, ал себеби айтайын дегеним Ниязбек агай, эгер кесипти тандап алсаңыз, ошол кесипти айрым адамдар айлык менен аз болсо дагы жан дүйнөсү каалаган үчүн бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүрөт го. Анан маселен мен чындап эле эркек адам үйдө багарман болгондон кийин сөзсүз түрдө мындай жакшы тапкан жака багыш керек, агай. Ошол себептен болду? Да, эми бул мезгилдин талабы болду да. Мисалы үчүн азыр ошо 1990-жылкыны бүгүнкү күндүн көзү менен карасак, анда биз туура эмес болуп калат да. 1990-жылкыны биз ошол 90-жылкы көз менен карашыбыз керек да. Ал кезде ситуация совсем башка болчу. Ал кезде мезгилдин талабы болуп калды. Ошол кездерде ошо рынок шартына өтүшкө туура келип калды мага. Биринчиден, эгерде мен аны эптей албасам, мен кааласам каалабасам өзүм кесибим менен кете бермекмин. Анан эми менде возможность болду, өзүм способностумду баалап туруп, анан бизнес тармагына өтүп кеттим. Ишкерликти сиз чет жакта баштадыңыз, а? Ишкерликти биринчи мындай болду. Эми ишкерлик жагына өтүп кетсек, эми медицина тармагында ошентип иштеп кеттим. Кийин 1990-жылы ошол кездерде Москвада, анан кийин 1,5 жыл өткөндөн кийин биздин Кыргызстандагы товарно-фондовый биржа деген ачылды.
Вот. Анан уже ал кезде телевидениеден уже биринчи бизнесмендер, уже биринчи миллионерлер уже чыга баштады да. Анан ошол убактарда дагы анан кызыгып мен деле көрүп жүрүп кийин бизде Ошто дагы филиал болуп Бишкектики товарный фондовый биржа ачылып калды. Анан ошол жерден бир брокерский контора деп койчу эле. Ошо брокерский контора сатып алып, анан ошол жерде иштей баштадым мен. Мындайча айтканда рынок шартын изучать этип, кайсы жерде туура болот, кайсы жерде туура эмес. Ошолорду изучать этип, жарым жыл, бир жыл жүргөндөн кийин анан уже чыгышка туура келди. Уже сыртка чыгышка туура келди. Анан кийин мен Украинага барып иштей баштадым. Ошол жылдары агай чет өлкөдө ишкердик жасоо кыйын эле, а? Абдан эле кыйын болчу. Ошол кантип улантып кеттиңиз? Вот ошол эми ал үчүн ойлонот экенсиң, адам баласы биринчиден ойлонуш керек, туура жолду табыш керек. Андан кийин кадам ташташ керек, а? Анан туура жолду таап, кадам ташташ керек, анан одновременно рисковать этиш керек. Риск благородное дело деген сөз бар. Ал бирок рисковать этиш өтө кыйын нерсе. Эми биз ал кездерде помаленьку дегенде орусча азаздан баштап рисковать этиш керек да. Анан крупный баштап алып тура, крупный отуруп калган, ал эң жаман нерсе ошол. Азаздан баштап туруп, поэтапный кылып, Украинага бул жерден товар ташып жүрүп, Украина менен. Анан ошону өздөштүрдүм. Аны өздөштүрүп алгандан кийин анан Украинанын табачный фабрикалар менен одновременно жөн жүрбөй, ошол жерде табачный фабрикалар кирип, сен өзүң аракет кылбасаң, эч ким сага эчтеке бербейт. Ошол жерде жанагы иштерди кылып жүрүп, Украинага баргандан кийин одновременно ошол жерде табачный фабрикаларды издеп, анан табачный фабрикалар менен договор түзүп алып туруп, анан келип, бул жерге келип, Кыргызстанга келип, Альберта деген фирманы ачтым. 92 жылы Альберта деген фирманы ачып туруп, анан ошо фирма аркылуу бул жерден айыл өкмөт, ал кездери совхоз колхоздар болчу, ошолор менен договор түзүп, табака ферментационный заводдор менен контракт түзүп алып туруп, анан бул жерден анан мен биринчи сумка менен баштадым да. Сумка менен баштап туруп, кийин анан вагонго өтүп кеттим анан. Анан жанагы тамекилер эл иштейт, тамекилер складтарда жатат, элдин үйлөрүндө жатат, сата албайт ал кездердечи. Ошондой моменттер болгон да. Анан ошол кезде анан вагон кылып туруп, анан кийин Украинага айдай баштадым. Ал жака алып барасын, ошо момент эле да, ошон даже керек болсо факс иштебейт эле ошол кездердечи. Жакшы иштебейт эле да, эми факс бар эле, бирок жакшы иштебейт эле. Интернет деген ошо эч ким түшүнө кирбейт ал кездерде. Кыргыз Телеком менен иштешесиздер. Ошо Кыргыз Телеком менен жанагы телефондо да, телефон иштейт. Бирок жанакындай чоң могу бизнесте телефон менен иш бүтпөйт да. Анан бул жерден вагондоп жөнөтөбүз. Бир 10 вагон жөнөтүп алып туруп, артынан өзүбүз кетебиз. Барып ал жерде 1 ай, 2 ай жатып, ошо продукцияны аларды дагы Украинада эле, бизде эле эмелер да, мындай экономический состояниясы. Алар дагы акчасын бере албайт. Ошондук үчүн ал жерге алып барып, аларды өзүң алып барып туруп, ар бирине количество, качество, маркировкалар боюнча, тонна боюнча тапшырып туруп, андан кийин ал жерден ошону, мисалы үчүн 10 вагон болсо, 5 вагон сигарет алабыз ага. Ошо жана биздин ал сигареттен бул жерге алып келебиз. Бул жерге алып келип Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан кылган алып кетишет бул жердегилер жана челноктор дегендей. Ошентип анан 96-жылга чейин ошентип иштеп жүрдүк. Анан 96-жылдан алардын деле ошо Украинанын вес табачный фабрикалардын американстын жана Филипп Моррис, Мальборо андай мындай деген демелер алардан алып басып алды аларды. Алар деле ким Теосун жасап туруп, ошо фабрикалар сатып алып, өздөрү дагы биз менен договор түзө албай калды. Американстар биз менен договор түзбөйт однозначно. Ошентип анан могул биздин мен Кыргызстанга ошо Кыргызстандан чыккан производствону алып барып ошо сатып, ал жактан дагы товар алып келип, ал дагы
сыртқа чыгарып, ал жерден валюта киргизип, эми Кыргызстан экономикасына Салым 1996 жылга чейин абдан жакшы мен салым коштум. Мен көптөгөн миллиондогон налогдор төлөгөмүн ошо кездечи. Эми алар уже төлөндү кетти. Бирок азыр бүгүнкү күндө тарых бул. Эми кыйынчылык, басып өткөн жол. Эмне үчүн сурап атам агай? Бакыйган азыр менин жанымда отурган бир сонун киши отурат. Эми ишкерлик менен алектенип жатып, эми ишкер десе эле биз сразу эле дароо эле акчаны элестетип кетебиз го. Жок, ошол нерсеникке кандай басым жасадым, ошол жөнүндө билгим келди да, кыйынчылыктар сөзсүз болот, 90-жыл болгондон кийин депчи. Биздин телегөрүүчүлөр жаш муундарга дагы бул күмүш сырга болсун, чынында басып, анан кичинекей кадам басып атып, анан чоң ийгиликке жетилет. Азыр эми агай ишкерлик менен, ошол эле медицина тармагы менен алектенип эле, тим болбостон агай ушул маданият тармагында дагы комуз, алтын комуз байгесинин негиздөөчүсү болуп, мына экинчи жылы өткөрдүңүздөр окшойт агай. Ошол комуз байгесин боюнча, алтын комуз боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Мен азыр ага чейин дагы интервал калып калды, ошондо айтып берейинби? Келиңиз, айтып бериңиз. Себеп калып калбасын да. Себеби мен баска басып өткөн тарыхым бир мындай ойлоп карасаң бир жагынан интересный да. Кийин анан мен себеби азыркы мен басып өткөн жолумду азыркы жаштар колдонуш керек да. Айтат го, учись чужим ошибками деп. Менде ошибка болгон жок, бирок ошо туура эмес жолго түшпөй, менин басып өткөн жолум менен эгерде балдар кетсе дагы жакшы болот да. Биз эми кийинки поколение ушундай да, эми өткөн моон ташташ керек да бир нерсени. Ошон үчүн эми ушул передачадан, ушул программадан пайдаланып ошону айтып кетейин. Ушу биздин келечек муундарга. Анан жанакындай кетип атпайбы по своим дорогам дегендей. Анан ошол жерде Украинада жанакыла ошол жерде иштеп жүрөм да. Анан одновременно эми мен апам айтчу эле. Балам, сен арканды узун таштаганда о башына карагын, сен өзүң көлөкөңдү карабагын балам, башын. Аркандын учуну карап туруп ошон иш кылгын деп. Анан ошо Украинада ошентип биринчи товар апарып жүрүп, кийин аны вагонго өтүп, андан кийин күлкүм келет. Андан кийин эми Украина менен Польша эме да, жакын да, границада турат. Анан ошол жерде кийин отуруп, анан поляктар менен таанышып, анан Польшага өтүп кеттим анан кийин. Польшага өтүп, ал жердин мебельный фабрикаларына кызык болуп кетти мага. Себеби биз Союз кезинде мен бир мебель ала албай 6 жыл жүрдүм да. Ал убактарда мебелдерди Обл Петрофсоюздун председатели өзү распределять этет эле. Бир жакшы мебелди алам деп 6 жыл жүрдүм, акчамды берип коюп дагы ала албай койдум да. Анан могул жеримде калды эле да, ошондой жакшы мебелдер Европадан келет да. Румыниядан, Польшадан, Чехиядан келет. Анан ошол жакка өтүп туруп, ошо мебель бизнесин да бир баштайын да, анан Польшага өтүп кеттим. По шелковому пути дегендей, меники өзүмдүн жолум менен. Ал жакка өтүп, Польшанын мебельный фабрикалары менен договорду түзүп, ошондо 1996 жыл түздүм, 97 жыл уже алып келе баштадым. Аябай дефицит эле ошол кездердечи. Элдердин үйүндө почти эчтеке жок, мындай эле эже эски куску Советтер Союзунда калган. Анан ошолор биринчиден арзан болду, ал жактагы поляктар деле могу арзан эме кылат да. Рынок арзан. Анан арзан болуп келдим, анан вагон кылып турган кийин Польшадан ташый баштадым жанакы эмелерди, мебелдерди. Биз түштүк зонасына Баткен, Жалал-Абад, Ош, ошондо вагон мебелдер тап келип, 20 жылдай ошо мебель ташып жүрдүк, мебель сатып жүрдүк вагон. Аябай элге бул жагынан дагы көп, мисалы үчүн пайдам тийди. Анан ошону андан кийин дагы адам баласы өнүгүш керек да. Анан эмне кылыш керек? Уже бул освоить этип бүтүп, жанакы Польшаны освоить этип бүткөндөн кийин анан ойлонуп отуруп, бир күн отуруп эле анан шарт Дубайга билет алдым дагы.
машина алып келем деп чыгып кетип калдым. Дубайга барып бир жуманын ичинде бүтүрдүм. Барсам эч кандай таанышым жок. Аэропорттон түшүп алып эки жакты карайм. Баары эле арабтар, анан англисче сүйлөшөт. Анан башка улуттун адамдары. Эч мени кел дегенде адам жок, кет дегенде адам жок дегендей. Түшүп калып эле отуруп, анан таксиге отурдум да, анан секин бир гостиницага барып жатып. Анан эртеси күнү секин чыктым, такси менен чыгып, ошо жанакы ал жерде жаңында ким машина саткан салондорго барсам, барып сөзүн кыскасы ошолор менен сүйлөшүп, анан бир машина алып келдим. Андан кийин ошондо одновременно ошол жердин рыногун изучать эттим. Баргандан кийин бир машина менен эле ограничить эткен болбойт да. Анан бир жума жүрдүм дагы, ошо күнүнө чыгам. Ал жерден ошо мебельный салондорун изучать этип, бул жерге алып келсе болот экен да. Анан кийин бул жерде да иштер кетип атат. Анан поляктарга менен араб өлкөлөргө договор түздүм, барып Польшага барып араб өлкөлөрүн иштейбиз деп. Кийин анан корабль менен ташый баштадым. Вагондан корабль өттүм. Суу менен ташып, ал жерде 2 жыл иштедим. Кийин бул жак келишке туура келип, анан кийин Кыргызстанга келдим. Ошонтип анан бизнес тармагында ушинтип иштер жүрүп атат. Азыр мен 66-га чыгып калдым. Азыр балдарга бердим, балдар иштешип атат. Мен мындачканда бир эс алуудамын. Жөнү жата элең, ойлоносуң, иштейсиң, айтасың. Идеяны жаратып бересиз, балким өзүңүз айтмакчы кеңешчи болуп балдарга. Сонун. Эми анан кийин айткандай, ал Дубайдан 2 жылдан кийин келип туруп, себеби мен жана бул жака келдим деген. Мен эмне үчүн келдим, себеби мага дагы ишти күчөтүш керек болду. Анан ошого мен ал жактан келгеним себеби, мен бул жерде уже производстволор уже күчкө кире баштайын деген убак болду. Келип туруп, дагы келге ушу жардам тийсин деп, Кытайлар менен байланышып, Кытайга өтүп кеттим. Кытайга өтүп, барып, алар менен сүйлөшүп, алар менен контакты түзүп, андан жерден завод алып келдим. Анан заводко өтүп кеттим. Сиздин ишкерлигиңиз сүйлөшсөк түгөнбөкү. Ошонтип анан кирпичный завод салып, азыр балам иштетип атат. 10 жылдан ашып калды. Демек, балдар үчүн чындап чоң кадамдарга барыпсыз. Өлкөгө ошондой салымдарды коштуз, чоң суммадагы, элге, сонун агай. Эми маданият тармагын жөнүндө дагы сүйлөшөлү агай. Маданият тармагында жан дүйнөңүз каалады, эмне үчүн ошол алтын комуз байгесин негиздеп калдыңыздар, ушул боюнча кенен айтып бериңиз эми. Эми бул жагына өтө турган болсок, 2015 жылы Абдубали Акимбеков деген жана Актаңда фондуну түзгөн жигит келип айтып калды, ага сиз ушу мени поддержка кылсаңыз, анан деп калганына, хорошо, кандай кылып мен поддержка кылайын десем, биз азыр бир алтын комуз деген бир кубок уюштурган жатабыз дейт. Анан десем, ушу алтын комуз деген кубокту 10 жылда бир берели, ошо комузду алтындан жасайлы дейт. Анан кийин бир жасадык дейт. Анан ошону эми бир залкарына беребиз. 10 жылда бир бизде залкарлар бар дейм. Ошолорго беребиз дегенini мен түшүндүм сага дедим. Эми силер атын айтып атасыңар. Айтыш кыйын, аны жасаш кыйын. Алтын бул жөн эле нерсе эмес да. Алтынга окшош көп сары нерселер абдан эле көп. Краскалап деле койсо болот, башка жанакындай эме койсо болот.
Анан эми аны раз коомуз деген улуттун символу. Бул фольклор эң инструмент, аспабы, фольклор аспабы эң биздин, мисалы үчүн эпос боюнча Манасты менен биз сыймыктансак болот. Инструмент бай аспаптар боюнча экинчи очередте эле, инструменттер боюнча биринчи очередте биздин улуттук аспабыбыз комуз турат. Анан бул комузду бир краскалап коюп же болбосо элди алдаган болбойт. Муну раз давай жасасак, анда хорошо, макул, мага идея жаралып кетти. Давай жасай турган болсак, анда настоящий алтын комуз жасайлы. Алтын комуз жасаш бул оңой эмес. Мисалы үчүн бир алтынды полный, бир комузду полный 100% алтынга иширеп чыгыш айтканга оңой. Анан кийин аны бир адам жасай бербейт. Буга эмне болуп калды? Буга кандай болуп ушул сөз ишке ашып кетти дегенде, мен айтып атпаймынбы, менин кесибим бет жак хирургиясы, андан кийин ортопедия, протезирование. Мен как раз келген, институт бүтүп келген кездерде бизде ошо мода болуп кеткен. Ошол кезде мамлекет дагы алтын бөлчү. Анан бизге алтын бөлчү, биз мамлекеттин эсебинен элдерге, чабандарга, мисалы үчүн жанагы фермада иштегендерге, анан дагы эмгектин тамекичилерге, эмгектин жанкы эмелерге жакшы деген ошондойлордун баардыгына анан биз мамлекеттиктен алтын бөлүнчү, ошо алтын салчубуз. Мындай ишкенде мен алтын боюнча специалист болуп калганымда, жанакы врачтык кесипте иштеп жүргөндө. Анан ошентип жүрүп, анан мен көзүм жетет, билем, кантип жасаш керек деп билем. Анан ошондук үчүн мен айттым, давай макул. Хорошо, бирок мен настоящий оригинал таза алтын менен жасайм. Ошону анан кийин ошо байгеге беребиз деп, анан ошону биринчисине жанакы ким, Замирбек Үсөнбаев, Кыргыз Республикасынын артисти, акын, төкмө акын Замирбек Үсөнбаевга тапшырышты. Кийин анан андан кийинкисиге анан мен уже аралаша баштадым. Ошонто анан алтын комуздун жаралышы ошол. Эми ал кандай болуп калды? Себеби мен өзүм ушул боюнча специалист болгонум менен ал бул өтө тонкий ювелирный иш да. Анан менин Алижан Мамарасулов деген мен күйөө балам бар, карындашымдын күйөөсү. Анан ошол бала как раз Москвада реставратор болуп иштеп калганда, Россияда, Москвада ошо жанакы музейлер, анан жанакы Кремлевский дворец деп коебуз, кээ бир ресторандар, баягы элитный ресторандар, ошо кээ бир жерлерине ошо таза алтындан жасашат да, мындай декор кылып жасашат. Анан вот ошол жерде орустар менен, реставратор орустар менен иштеп калып, анан ал да өзүнүн мындай по работе, жумушу боюнча специалист болуп калды дагы. Анан ошо балага айтып, анан күйөө балам менен мен биргеликте анан жасап жүрдүк. Ошону Италия менен Германияда гана ушундай алтындын түрү жасалат да. Бул эми кандай деп айтсам, мисалы үчүн бир баягы слитик алтынды элестете бериңиз. Көргөнбүз эми теледен көрүп жүрөбүз. Мен өзүм деле слитик алтынды көрө элекмин. Анан кийин бизге келген, мурдага келген алтындар дагы бир монета сыяктуу болуп келет эле мамлекеттен. Анан ошондой алтындан кесип алат дагы. Анан ошол алтынды соляный кислота менен азотный кислотанын аралашмасыны 3:1 аралашма кылат дагы. Анан ошо кислотанын аралашмасына эмени салат. Алтынды салат, таза алтынды, жаңы 4-9 деген алтынды салганда, ал таза алтын
растворация жок болуп кетет. 2 кислотанын аралашмасында, 1 кислотада жок болбойт. Өзү алтын азотный кислотада, азотный кислота химиялык формуласы HNO3. Берки соляный кислота H-хлор. Анан ошонун аралашмасында алтын эрип кетет да. Өзү негизи таза азотный кислотада алтын башка полный башка металлдар составындагы эрип кетет да, только алтын кылат да. Анан жанакындай аралашма кылганда, бул химиялык жанакы аралашмада алтын эрип кетет дагы. Кийин анан физикалык метод менен, галваникалык метод, галванизирование деп коет, физиканын термини менен. Анан оң терс анод катод деген эмелер менен коюп туруп, анан ошондо жана пластинкага жанагы суу болуп кеткен алтындар кийин анан жанагы эмеге жабышат, пластинкага жабышат. Анан ошол өтө тонкий болот алар. Ошол алтындар гана кийин анан комузга ширетсе, анан ошондо анан комуздан үн чыгып, мындай влиять этпейт деген эмеде айткам да. Демек ошондой жол менен жасалат. Технологиясы өтө сложный. Ошондой жол менен жасалат, Түркия, Италия менен Германияда. Ошол жактан анан через Москва аркылуу алдыртып, ушинтип жасап, ошону эми биздин акындарды мотивация берип, ушинтип анан эми сизди бул жерден негиздеп, ошол эле мезгилде демөөрчү десек да болот экен да? Эми демөөрчү деген терминди колдонсо, бул өзү негизи туура эмес да. Демөөрчү деген ким деле ашык дүйнөсү ташып жатат, эми баары эле ушундай кылайын деген. Эми бул жерде колдоо деп кое алам да? Акындарды колдоо, чармачыл инсандарды колдоо. Сонун. Анан ошентип бул идея 2015-жылы Акимбеков экөөбүз баштадык. Кийин анан мен макулдук берип туруп, анан алтын комузду жасап, анан биринчи алтын комузду, анан акындарды уже биз эл аралык төкмө акындардын айтышына уюштура баштадык. 2015-жылы уюштуруп, биринчи алтын комузду Рахматулла Козыкеев деген, буну быйыл 70-ке чыкты ал киши, Кыргыз Республикасы эл артисти. Ошол киши 2015-жылы биринчи алтын комузду ошол кишиге ыйгардык. Бул кадимки эле акындардын бири-бири менен айтышуудан кийинки жыйынтыгы да? Айтышуудан 46 акын катышты. 46 акын катышып, ошонун ичинен биринчи гран-приге алтын комузду койдук дагы. Ошо эл аралык айтышта ошо киши утуп кетип, анан биринчи алтын комузду Рахматулла Козыкеевке бердик. Экинчи алтын комузду Баян Акматов деген акын утуп алды. Үчүнчү алтын комузду Жылдызбек Төрөканов деген акын. Баардыгы эл аралык айтыш болду, баардыгын эл аралык. Бул 10 жыл аралыгында болуптур андагы, э? 3 комуз болсо жакын эл аралык. 3 комуз ар бир 2-3 жылдарда болуп жатты. 2015-те баштаганбыз. Кийин анан быйыл 4-чү алтын комузду жасадык дагы. Быйыл 4-чү алтын комузду кечээ күнү улуттук Бишкекте филармонияда эл аралык айтыш болуп, ал жерде Өзбекстандан, Сурхандариядан келди, Каракалпакстандан келишти, Кытайдан келишти, Казакстандан келишти, анан Кыргызстандан болуп 45-44 акын болуп, ошонун ичинен биринчи, экинчи тур болуп, анан тандоо турдан кийин дагы айтыштырып, анан кийин кыргызстандык ал жигит дагы Кытайдан келген Ахматбек Султан деген акын, ошо гран-при алтын комузду утуп алды. Вот анан президент тарабынан 2 миллион сом акча бөлүндү. Ошо 2 миллион акчаны алтын комузду ошо башбайга госсекретарь баш болуп, кийин биз тапшырдыңыз. Элге ошо жана акындарга эл алдында тапшырдык. Эми бул мындай да
мына 10 жылдан бері ақындарды мындай айтқанда тарбиялап, ошолорго мотивация берип, ошолордун акындык способностьтарды өркүндөтүп жатабыз да. Мисалы үчүн Союз кезинде бир 3-4 эл акын болгон, анан эми өмүр экен да. Баары вечный, эч ким жашабайт. Анан ал кишилер биздин залкарлардын көзү өтүп кетти. Анан эл айтканда, что азыр эми ушул акындар эле чыкты, эми бизден Кыргызстандан акын чыкпайт деп. Чындыгын айтканда эч кандай болгон эмес. Ошо 4 акын чыккан, кийин ортодо сырык болуп калды. Кийин анан Бишкектен айтыш фонду түзүлдү. Жана ким Шернияз агай ал жакты өнүктүрдү. Кийин 2015 жылдан баштап туруп биз бул жактан Актаңдай фонду аркылуу биз бул жактан балдарды эме кылып эл аралык полный келишет. Бишкектеги баардык акындар Кыргызстан боюнча эме кылып бул жерде айтыштарды өткөзүп жаттык байга коюп. Анан ошентип азыр бүгүнкү күндө 60-тыкка жакын акын бар жалпысынан. А так 45-и постоянный мындай эл аралык айтыштарга катышып, барган сайын күчөп атат. Ошол жанакы Ахматбек Султан деген кече гран-прини жюрилердин балоосу менен гран-прине утуп алды. Ал жерде өтө кылдат болот. Бул жерде өтө таза өтөт немелер, жанакы акындардын айтышычы. Анан ошол баланы, мисалы үчүн, мен кече күнү Алтын коомузду тапшырып атып, ошол жигитке айттым да. Ушул бала Ахматбек Султан жаш бала эле, 10 жыл мурун Кытайдан келген. 2014 ал келди, 2015 жыл бизге могу жерге эл аралык айтышка катышты ошол балдар. Аны Мамбет Токтомамбет Орозо деген дагы жигит келген. Ошол азыр эң ведущий немелер болуп калды ошол бүгүнкү күндө ошол балдарчы. Ушинтип эл аралык айтыштарды өткөзүп, ушул балдарга эми бар эле каалайт, эми Алтын коомузду утуп алышты. Ким каалабасын? Ошентип аны мотивация берип жүрүп, анан Кудайына шүгүр, азыр мына 60-ка жакын бала катышып жатат. Жаштарды өстүрүп атабыз. Ушинтип эми Кыргызстанга, кыргыз элине, маданиятка кошкон салымыбыз ушундай болуп жатат. Эми аны эл баалайт, мамлекет баалайт деген. Ооба дагы мына эл баалап, анан эл арасында ушундай сиз жөнүндө жакшы сөздөр айтылган үчүн мынакей эфирге чакырып атабыз. Ага 3 мүнөттүк эфир калды буюрса. Сиздин ошол костюмуңузда, төшүңүздө илинип турган бул жылтырактарды сурайын дедим эле. Каяктан келип калган? Эми так, бул 2021 жылы мени мамлекеттик ошо сыйлыкка көрсөтүшкөн экен. Биздин президентибиз Садыр Нуркожаевич анан даңк медалы менен сыйлады. Андан кийин Түрксой уюму өзүнүн эң жогорку даражадагы медалы, алтын жылдыз медалы менен сыйлады. Кече бир айча болуп калды, дагы облустук губернатор, ошо президенттин Ош облусу боюнча ыйгарымдуу өкүлү бир ай болуп калды. Ушул ардактуу Ош облусунун ардактуу атоолу деп ошол сыйлык менен сыйлап калды. Дагы экөө? Эми калгандары ведомство болуп калган. Айтпай да койсо болот. Сон агай. Эми чынында мамлекеттик сыйлыктардан ушу үчөө эле ушуну айтып койдум да. Агай, сиз менен маектешип отурсам, чынында ар тараптан өнүккөн инсан экенсиз да. Ар тараптан өнүккөн, анан коомго ушундай салым кошкон инсан катары 1 мүнөттүк жаштарга кеңешиңиз. Жаштарга кеңешим, бул жакшы суроо бердиңиз. Ушу мени ушул вопрос, ушул нерсе аябай беспокоить этет да. Окугула демекмин да. Окугула. Жана окугула. Бул знания ар дайым кандай ситуациядан болсо алып чыгып кетет. Эгерде химияны, физиканы, математиканы, биологияны, основной фундаменталдык билим, наука, ушул төртөөнү өздөштүрсөң, любой бүгүнкү күндөгү жанакы
билимди, бүгүнкү күндөгү техниканы, бүгүнкү күндөгү азыр аябай өрчүп атпайбы азыр это искусственный интеллект деп. Ооба. Азыр эртең 5 жылдан кийин совсем башка заман болот bizde. Адамдар өзү учуп калышат, өздөрү техниканын жардамы менен индивидуально учуп. Искусственный интеллект деп азыр уже кетип атат. 5 жылда bizde совсем башка жашоо болот. Вот ошондук үчүн эгерде бүгүн эчтекең знание жок болсо, кантип сен ошону өздөштүрөсүң? Мээ жетпейт ага. Ошон үчүн окугула деп мен ушу кеңешти бермекмин. Только окуу эч качан зергиш керек эмес. Акчага берилиш керек эмес. Азыр только ушу мектепти бүттүңбү, мектептен кийин дагы жогорку окуу жайда, эгерде жогорку окуу жайда сени удовлетворить этпейби преподавательский состав, сен өзүңчө окушуң керек. Мисалы үчүн башка ошо баягы илими күчтүү адамдарга барыш керек. Только окуш керек. Кийин эртең бала чака болуп кеткенден кийин бушат барчак. Все, андан кийин болбой калат. Окуу жана окуу. Фундаменталдык билимдерди биринчи окуш керек. Историяны да керек, историяны керек болсо башка дагы предметтердин, бардык предметтерди жакшы өздөштүрүп кетиш керек дагы. Анан бүгүнкү глобализацияга кирип кетиш керек. Андай кылбаса болбойт. Мен только окугула балдар дейм, башка эчтеке айта албайм. Только окуш керек. Жаштар үчүн сонун күмүш сырга болду. Чынында агайды өзүңүздөр байкап отурсаңыздар, жогоруда айтып өттү, 66 жаштамын деп. Бирок агай көп тараптан өнүккөн инсан катары 50 жаштагыдай эле көрүнөт экен. Жап жаш. Сиздерге дагы ошондой каалайбыз. Ишкерликти батырып, ошол эле мезгилде өзүнө эле эмес, өлкөгө салым кошуп, элге жардам берип, медицина тармагында мисалы элге кызмат көрсөтүп, бир эле ал тараптан эмес, жок мен өнөр дүйнөсүн дагы да салым кошушум керек деп, мынакей алтындан, таза алтындан алтын комуз байгесин акындарды колдоп, 4-чү комузду тапшырып отурат агай. Мындан аркадагы сизге ийгилик каалайм агай. Ушундай жапжаш болуп жүрө бериңиз. Буюрса дагы ийгиликтерди жаратып агай. Фируза деп байланышка чыксаңыз, сизге дагы бир 50 мүнөттүк эфирди белек кылалы. Азыр эми сиз атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билгизип, Алайкы компаниясынын атынан жана Дидар программасынын атынан суусундуктарды белекке берейин агай. Үй бүлөңүз менен барып, биздин эфирде көзүн маекти көргөнчө дам татып отуруңуз. Сизге чоң рахмат агай. Рахмат. Сизге да рахмат чоң. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Рахмат агай. Мына ошондой сонун бакыйган ар тараптан ийгиликке жеткен инсан менен маектешкен соң биз жакшы маанайда программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер менен дагы бир абройлуу инсан менен көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Эфирде Фируза Ашымбаева, эми камера сыртында Надырбек Боронбаев сиздер үчүн кызмат кылдык. Ден соолукта болуңуздар.